Акыркы күндөрү аялдарга акыл үйрөткөн аялдар абдан көбөйүп кетти да. Сен өзүңдү сүйүшүң керек, өзүңдү баалашың керек, өзүңдү жакшы көр. Сен кайната кайненеңге кызмат кылганга милдеттүү эмессиң. Сен күйөөңдүн байпагын жууганга, чайын куюп бергенге милдеттүү эмессиң. Өзүңдү кадырла, өзүңдү сүй. Мени карачы, могу пляждарда жүрөм, Дубайда жүрөм. Менген машинемди карачы дегендей чакырыктар менен өзүнүн жашоосун идеалдуу көрсөткүсү келген айымдар абдан көп. Ал айымдын жеке жашоосун карасаң, ал өзү күйөөсү менен ажырашкан. Баласын жетим калтырган жесир аял да. Эми иши жүрүшүп, минсе машинени минип, эс алса Дубайда эс алып жүргөндүр. Бирок бактылуулук эс алууда эмес да, бактылуулук акчада эмес да, бактылуулук байлыкта эмес да. Дүйнөдө андан өткөн, андан 100 эселеп өткөн байлар бар, бактысыз. Бактылуулук каерде? Бактылуулук балдарын жетим калтырбоодо. Күйөөсү менен күйөөсүнүн ыраазычылыгын алып жашоодо. Кайната кайненесинин батасын алып жашоодо чыныгы бактылуулук. Себеби тиги дүйнөдө дагы бейишке киргенге бирден бир себеп ушул ата-энесинин батасын алуу, күйөөсүнүн ыраазычылыгын алуу. Ошондуктан ар кимдин айткан сөзүнө эришип кете бербей, үй бүлөбүздү сактай билели.